Finpol алтын казган компаниянын 9 миллиард сом салык төлөбөй жүргөнү аныкталды. Социалдык фонд жана салык кызматында иштеген кызматкерлер аралашкан коррупциялык схема аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта мындай коррупциялык иштердин кесепетинен мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сомдон ашуун каражат түшпөй калганы айтылат. Жогоруда белгиленген кызмат адамдары кулундагы бийлигин пайдаланып, жең ичинен каражат алып туруу үчүн мыйзамга каршы келген байланыш түзгөн. Бул үчүн коомчулуктун жана мамлекеттин кызыкчылыгына кооптулук жараткан алтын казуучу КГК компаниясына артыкчылыктарды берген. Мунун натыйжасында компания салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй келген деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 319-беренеси менен катталды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Bir күндө 568 адамдан COVID-19 аныкталды. 3400 бейтап ооруканада. Кыргызстанда соңку bir сутканын ичинде 568 адамдан коронавирус аныкталып, 380 бейтап бул оорудан айыгып чыкты. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Оору жуктуруп алгандар Борбор калаада жана Жалал-Абад, Баткен облустарында көбүрөөк катталууда. Бишкек 159, Баткен облусу 129, Жалал-Абад облусу 120, Чүй облусу 56, Ысык Көл облусу 38, Ош 29, Ош облусу 17, Талас облусу 16, Нарын облусу 4. Булак Спутник KG. Нариман Түлеев Бишкек мэриясын Балбак Түлөбаев жетектей турганын айтты. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп Балбак Түлөбаев келди. Бул тууралуу өзүнүн Facebook тармагындагы баракчасына биринчи вице-мэр Нариман Түлеев жазды. Достор, азыр эле Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев менен сүйлөштүм. Чындап эле бул чечим азыркы абал үчүн эң туура вариант болду деп эсептейм. Ал өзүн канчалык көрсөтө алат. Силердин колуңарда шаардыктар унчукпай кала тургандардан эмес деп жазды Түлеев. Ошондой ал дүйшөмбү күнү шаарга келип, отставкага кетерин кошумчалады. Башынан эле ушундай пландалган. Биз ушуга чейин кылып келген аракеттин баары мыйзамдуу жыйынтыгын берди. Биз мэрияны коргоп кала алдык. Эми сарсанаа болбой кете берсем болот. Дүйшөмбү күнү шаарга келип арызымды жазам, деди биринчи вице-мэр. Булак Спутник KG. Тажикстан менен Өзбекстан аба каттамдарын калууна келтирүүнү макулдашты. Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент жана Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алгачкы каттам 28 октябрда Ташкент Душанбе Ташкент багыты боюнча аткарылат. Бирок айрым басылмалар өз булактарына таянып, шаарлардын ортосунда учактар 2 ноябрдан тартып уча баштай турганын жазып чыгышты. Бул жолду жадыбалга ылайык каттамдар Ташкенттен Душанбеге ар шаршемби күндөрү, Душанбеден Ташкентке бейшемби күндөрү аткарылып турат. Эки өлкөнүн борбор шаарларынын ортосундагы аба байланышы 16 мартта коронавирус пандемиясына байланыштуу убактылуу токтотулган. Булак Азаттык.